Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Дамду Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ифтардык дагы бир менюну көрүп чыгабыз. Бүгүн бизде биринчи тамакка оромо шорпо жана француз круассандары десертке. Биринчи оромо шорпону кылып алуудан баштайбыз. Казанга 60 мл өсүмдүк майын куюп, кызытып алабыз. Менин жасаган азыктарымдан 4 адамга ылайык тамак чыгат. Эгер сиздер үй бүлөңүздөрдө көп адам болсо, албетте көбөйтүп алышыңыздар мүмкүн. Пиязды салып, алтын сарыөнгө келгенче жакшылап кууруйбуз. Андан кийин шартыңыздарга жараша эт салып кууруп алабыз. Эттер бир аз кызарып куурулганда томат пастасын салып, дагы кызартып кууруп алабыз. Эми ирети менен тууралган сабизди жана картошканы салып, бир аз эле кууруп, туз салып, жакшылап суу куюп коюп коебуз. Камырына бизге бир жумуртка, жарым аш кашыкта туз, 100 мл суу кетет жана унду өзүңүздөрдүн көз өлчөмүңүздөргө карап саласыздар, себеби камыр катуу тыгыздыкта болушу керек. Камырды экиге бөлүп, тегеректеп, бир аз тыныктырганы коюп коебуз. Бул учурда биздин шорпобуз кайнап чыкты. Эми отту үлүңдөтүп 30 минуттача, башкача айтканда камырларды оромону жасап алганча кайнатып турабыз. Камырды жука кылып жайып алабыз. Эгер сиз биздин каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, бизге катталып коюуну суранабыз. Эгер видеолорубуз сизге жагып, пайда берген болсо, анда лайк басып, комментарий жазып, өз оюңуздарды калтырып коюшуңуздарды да суранабыз. Камырды ушундай жука кылып жайып алган соң, өсүмдүк майы менен майлап алабыз жана экинчи камырды да ушинтип үстүнө которуп коебуз. Экинчисинин үстүнөн да өсүмдүк майы менен ушинтип майлап алган соң, оромолорду өтө тыгыз эмес, бир аз бошураак кылып, тегеректеп рулетке ороп чыгабыз. Эми бул рулетти кайнап жатканга шорпого салып, дагы 40 минутча кайнатып алабыз. 40 минуттон соң ушундай бышып чыгат. Эгер кааласаңыздар, көп кайнатышыңыздар мүмкүн. Рулеттерди мына ушинтип кесип, табакка тизип алган соң, ортодогу шорпосун куябыз. Аябай даамдуу, өзгөчө тамак болот. Десертке биз өтө окшоп чыккан сонун француз круассандарын жасап алабыз. Идишке 100 мл жылуу суу, 100 мл жылуу сүт, жарым чай кашыкта туз, бир чоң аш кашыкта кумшекер жана бир чай кашыкта дрожь салып аралаштырып, 10 минут ага жылуу жерге бетин жаап коюп турабыз. 10 минуттан соң ушундай көбүп чыгат. Бул дрожь иштеди деген белги. Эми 2 чоң аш кашыкта өсүмдүк майын, бир жумуртка жана 2 чоң аш кашыкта кумшекер салып аралаштырып, ун салып камыр жууруп алабыз. Un 400 грамм кетет. 400 грамм un болжол менен менде 3 стакан чыкты. Камыр бир аз жумшак, колго жабышчаак болот, андан коркпоңуздар жана унду көп салып жибербеңиздер. Себеби un көп болгондо камырдын тыгыздыгы катуу болуп калат дагы. Круассаныңыздар бир аз катуу, жумшак эмес, катуу болуп калышы мүмкүн. Эми камырды жылуу жерге ороп, 1 саатка тындырып көбүртүп алабыз. Камыр мына ушундай 2-3 эсе ашып чыгат. Үстөлдүн бетине un себип, камырды которуп алабыз. Мен 8 бөлүккө бөлүп алдым. Эгер убактыңыздар аз болсо, 6 бөлүккө бөлүп жайсаңыздар да болот. Бөлүкчөлөрдү тегеректеп алабыз. Эми ар бир бөлүкчөнү өтө жука эмес, өтө калың эмес, орточо калыңдыкта жайып чыгабыз. Мына ушундай калыңдыкта болот. Баарын жайып алган соң, холодильниктен алдын ала алынып, жумшарып калган сары майды же маргаринди колдун жардамында ушинтип сүртүп чыгабыз. Өтө калың эмес, бир аз жука кылып эле сүртөсүздөр. Үстүнө башка камырды коюп, ар биринин үстүнө сүртүп чыгабыз, акыркы камырга чейин. Акыркы камырдын бетине маргарин сүртпөйбүз, себеби жайганда тактайыбызга жабышып, өтө кыйнайт.
мына ушинтип колдун жардамында тегиздеп жайып алабыз. Колуңуздар менен коркпой эле керип жайсаңыздар болот, бирок этият болуш керек, себеби камыр бир аз ачылып кеткен болсо астындагы майга тактайыңыздар тийип бир аз кыйынчылык туудурат. 4 мм калыңдыкта жайып алдым мен. Мына ушинтип жайып алган соң бычактын жардамында же атайын кескичтин жардамында бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Ортодон бөлөбүз. Андан кийин мына ушинтип ар бир 3 бурчтукту дагы 4 бөлүкчөгө бөлүп алабыз. Менде баары болуп 16 ушундай круассан чыкты. Учтарын мына ушинтип экиге кесип алабыз. Ичине өзүңүз каалаган начинканы кошсоңуз болот. Мен вареная сгущенка менен варенье кошуп көрдүм. Экөө тең аябай даамдуу болуп чыкты. Эми мына ушинтип эки кесилген учун алып, жабыштырып, ушундай круассандарды ороп чыгабыз. Оролгон круассандарды алдын ала пергамент салынган духовканын табагына, эгер пергамент жок болсо өсүмдүк майы менен майланган духовканын табагына тизип алабыз. Аралыгын алыс кылып тизиңиздер, себеби круассандар көбүп чыгат. Анан да тизип жаткан учурда ай формасында кылып бир аз ичине карап буруп койсоңуздар болот. Үстүн жумуртканын сарысы менен сүртүп, варенье кошконуңуздарга кунжут кошуп койсоңуздар болот. Атайын белги болуш үчүн 200 градуста үстү кызарганча бышырып аласыздар. Мына ушундай жумшак, сонун круассандар бышып чыгат. Тамагыңыздар таттуу болсун, каналыбызга жазылууну унутпаңыздар.